Резисторлардын жарыш жана удаалаш туташуусу, приборлорду шунттоо. Сиздин алдыңызда магнит доскасында электр каршылыгы 1 Ом жана 3 Ом болгон жарыш жайгашкан 2 резистор коюлган. Туташуунун негизги түзүлүшүн текшерели. Бул туташууда бириктирилген бутактарда ток суммасынын күчү чынжырдын бутактанууга чейинки жана андан кийинки ток күчүнө барабар. Бул касиетти текшерүү үчүн схемага 3 амперметр кошулган. Азыр амперметрлердин көрсөткүчү 0-гө барабар. Чыңалууну ток булагында көбөйтүп, приборлордун көрсөткүчүн карайлы. 2 амперметрдин суммасы 3 амперметрдин көрсөткүчүнө барабар болуу керек. Амперметрлердин көрсөткүчү өзгөрүп жатса дагы, өткөргүчтөрдүн жарыш туташуусунун касиети аткарылууда. Бул туташуудагы чыңалууну аныктоо үчүн биринчи жана экинчи өткөргүчтөрдүн чыңалуусунун суммасын табуу керек. Бул маанини текшерүү үчүн алдыңыздарда удаалаш туташкан резисторлор жана 3 вольтметр туташкан чынжырча турат. Ток булагын күйгүзүп, вольтметрдин көрсөткүчүн карайбыз. Азыр 0-ду көргөздү. Схемада көрүнгөндөй чыңалууну көбөйтөбүз. Чыңалуу кандай болбосун, резисторлордун чыңалуусунун суммасына барабар болууда. Бул жерде удаалаш туташуусунун касиети аткарылууда. Электр чынжырчаларында өткөргүчтөрдүн удаалаш жана жарыш туташуусу ар кандай максатта колдонулат. Мисалы, амперметр же вольтметрге кошумча резистор туташтырсак, алардын өлчөөсүнүн жогорку чегин кеңейтсе болот. Мындай резисторлор шунт деп аталат. Ал эми аларды колдонсок, приборлорду шунттоо деп аталат. Алдыңыздарда ачкыч аркылуу лампа, амперметр 220 вольтко туташкан электр схемасы турат. Туташуунун принципиалдуу электр схемасы сүрөттө көргөзүлдү. Столдо реостаттар турат. Булардын маанисин бир аздан соң айталы. Ачкычты бекитебиз. Лампа күйөрүү менен амперметр токтун бар экенин билгизди. Амперметрдин жебеси шкаладан ашты. Демек, бул жерде ток өтө көп экен. Амперметрде маанисин аныктоодо кеңейтүү үчүн амперметрге жарыш туташкан реостатты колдонолу. Эми жебеси шкаладан ашкан жок. Демек, токтун бөлүгү шунт аркылуу өтөт. Реостаттын кыймылдаган бөлүгүнүн абалын өзгөртсөк, анда амперметрдин көрсөткүчү өзгөрөт. Биз азыр реостаттын каршылыгын азайтып жатабыз. Реостат аркылуу амперметрдин айланасындагы көп ток бутакташып, амперметрдин көрсөткүчү азаят.